Бул менин девушкам туугандар. Таанышып койгула анда эмесе. Бул кыз кичинекей кезинен бери дудук такыр сүйлөй албайт. О Кудай, биздин балабыз үйлөнсө экен. Мен эч качан үйлөнө албайт окшойм бул кызга. Анткени бул эч качан мага жооп бербейт мага. Эгерде сурасам муну үйлөнөсүңбү мага жаным деп. Ай баш тартпагын. Конечно үйлөнөмүн да. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Эсем эмне сүйлөгөндү билесиңби я? А эмне сүйлөбөй жүрдүң ушунча күндөн бери? Жаман хитрый лисасың го я. Лиса? Не эркелетип баштадың уже будущий женаңды, а? Кайсы будущий жена? Мен үйлөнбөйм сага в жизни. Апей, неге я? Мен сага манты жасап берем? Или оромо хочешь ты, а? Чё-то оромо жем келип кетти. Сен башыңды ортпагын, үйлөнбөйм сага. Сен шариш экенсиң слишком. Сен дудук элең го я. Кандайча сүйлөп калдың сен, а? Үйлөнөсүңбү мага десем, сразу сүйлөп калды эң туран алдамчы кыз десе. Сен просто билбейсиң да качан кыз бала менен жигит сүйлөш керек экен. Кыз жигит болуп сүйлөшсө болобу дейт. Болот, бирок никеден кийин. Ага чейинки о шайтандардын сүйлөшүүсү. Вообще-то, настоящий шайтан сенсиң, уктуңбу? What the fuck? What the fuck? Атасы баласына аял таап келди. Анда эмесе бул толук озвучкасы. Чоң сураныч, лайк менен коммент жазып койгону унутпаңыздар. До конца көрсөңөр бооруңар эзилет, чын айтканда. Анда эмесе кеттик. Бул кыздын аты Элгиза. Бул эми сен менен жашайт балам. Домработница. Жинаштыра үйдү. Жок ай. Бул спальняда даже любой жумушуңду кылып берет балам. Кандайча? Чогу, тиги бугу, чыныңда, э? Мен сен менен төшөктө жатам, тупой. Мен башым иштебей калды. Мен сага аял таап келдим үйлөнбөй жүргөнүңдөн. Элгиза бодрый кыз, кожа, рожа, кондер-мандер бүт бар. Дискалары да бодрый. Кандайча дискалар? Жигиттер эгерде ушундай дискалар менен кызга жолуксаңар, сразу үйлөнгүлө. Анткени бодрый тебишет. Мен пробегим не смотанный, ДТП'де болгон эмесмин, так что не переживай. Айттым го сага балам, бодрый кыз. Не битый, не крашеный. Даже штрафтары жол экен безопасный городта. Ата, болмок беле ушундай. Байкуш кызды алып келип, заставить этип атасың үйлөнгөнү мага. Өзүң байкушсуң. 30-ка чыгып үйлөнбөй жүрөсүң. Айттым го, чоткий кыз бул. Не болду? Көкме калаңды иштеткин, не упусти такой бодрый шансты. Сен албай койсоң өзүм алып мамаңды чыгарып коюп үйдөн. Не кызсың? Жүр барып тур айрылычы. Эмне турайын, отурчу сен уже. А вдруг анан үйлөнгөндөн кийин мозгиңди чагат бул? Үйлөнгөндөн кийин мозгиңди чагабы чакпайбы билбейм, короче, главное свадьба өткөзсөк болду. Үйлөнбөйм анда. Дөпөрөс. Не отасың сен, а? Качан үйлөнөсүң десең билбейм дейсиң. Кыздар жок дейсиң шаарда, вообще нормально. Мына бодрый кыз алып келдим го сага, а сен эмне кылып атасың, я? Сага өзүм алып келип оозуңа салсам да чайналбай атасың. Балам, башымды ортпачы дабай. Мен бул кыздын ата-энелерин тааныйм. Абдан сон адамдар, даже калың керек жок деп атат. Эгерде мени азыр подвать этсеңчи, анда чыгып кеткин бул үйдөн. Жогол көзүмө көрмөй. Макул үйлөнөм, болдучу. Базар жок, батылы шарт этип койдум го. Эгерде жакпай калса, вдруг, если что, мен ажырашып кетем сразу, анан тарынбагыла. Ажырашып көрчү мага энен дурайны баласы ташып айткандай колун сындырып коямын. Колуңду сындырып коём. А свадьба канча акча кетет, сага эмне ончукпу, я? Туугандардын жанында мени уят кылып, андан көрө батактан неберелерди кыл мага. Какой неберелерди? Мен өзүмдү бага албай жүрсөм, еще и буну багыш керек. А менде даже бизнесим жок. А неберелерди кантип кылыш керек экенин даже мен билбеймин. Ошону кантип билбейсиң, кантип кылыш керек экенин? Жерге кирак. Жүр, мен көрсөтөм кандай кылыш керек. Мен сен менен төшөктө жатам, тупой. Дорогой дневник, бул кыз пайда болгондон бери жашоом өзгөрүлдү, эң дурайын. На свадьбе калдым, тамеки чегип калдым, туалетте нормально иче албай калдым. Бир жумадан кийин. Врачка келдиңби? Мен сага бодрый вариант таптым. Давай. Бул баланын аты Омакот. Кандайча Омакот? Бул эмне, мышык беле, я? Бул задний приводный машина. Кандай? Бул сага спальняда жардам берет. И-бомбо. Братан, нормально түшүндүрчү, башымды ортпай. Сен просто свадьбада мас болуп калганың да? Баардык туугандарга голубой көрүнүп калдым, мага баары не переживай. Качан энең дурайын? Чап ты, брат, не даласың, брат. Биз эч кимди моюн калчылатпайбыз, биз 91-жылкыбыз.
Eşlik ede albaysın. Tart dey kamera. Ушул бы в будущее. Ne oltasın sen? Мен Duran ne diyorsun? Gün olan atla gelsin mi? Аттаң барбы, аппаң барбы, айтып койчу тансаган. Эжең барбы, сиңдиң барбы, айтып койчу тансаган. Голубой бошондо бул. Ой, эмнеңди гана? Жоготчу бул эмнең Duran? Мен андай эмесмин вообще. Сен өзүң биледиң го свадьбада я. Элгиза бас төшөктөн күрөшөлү. Чтоб туугандар не думали, что мен голубой. Не кылып атасың энен Duran? Мен сага игрушка эмесмин каалаганыңда. Мен каалап жатканда эсиңде койчу күрөшкөн анда жоголгун энен Duran. Эмнең Duran шакал? Мен сага сокулук центр эмесмин, уктуңбу? Когда ты захочешь. Мен сага Кулиева эмесмин, уктуңбу? Сол кол менен күрөшө бер өзүң жалгыз төшөктө. А мен кеттим, давай. Дагы. Сен братишканы чалган болчу, сени Кулиевада күтүп жатат кыздар менен. Саламатсыздар достор, кандайсыңар? Лайк жана коммент жазып коюңуздар. Видео жакса да жакпаса дагы мен эң жакшы көргөн подписчиктерим лайк коммент жазып тургандарга чоң ыраазычылык. Баарыңа рахмат, дагы бир жолу көңүл бурганыңыздарга. Анда эмесе, эмки озвучкага чейин.